Токмокто түндө катталган жол кырсыгынан бир адам каза болуп, 3 жабыркады. Бүгүн 11 сентябрга караган түнү Токмок шаарында ири жол кырсык катталды. Бул тууралуу жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматтары жана саламаттык сактоо мекемелери билдиришти. Маалым болгондой, окуя болжол менен саат 1:00 чамасында болгон. Subaru Legacy үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жол четине чыгып кеткен. Унаа катуу талкаланып, чатыры ажырап кеткен. Окуя болгон учурда унаанын ичинде 4 адам болгон. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза болуп, 3 ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Токмок шаардык жалпы практикалоочу дарыгерлер борборунун маалыматына караганда, жабыркагандар 2006-2010, дагы бир 2010 жылы туулган жарандар. 3 тең сыныктар бөлүмүнө жаткырылып, абалдары туруктуу. 15 секунддук видео үчүн 5 жыл түрмө. Каппадокияда чырчыкты турист кыз социалдык тармактарга түрк желеги илинген мамынын үстүндө бийлеген видеосун жарыялады. Прокуратура мамлекеттик желекти жана түрк улутун ашыкча мазактаган деп кылмыш ишин козгоду. Кызга 5 жылга чейин эркинен ажыратуу коркунучу бар. АКШда Трампка жакын адам өлтүрүлдү. Юта өрөөнүндө жайгашкан университеттеги массалык иш-чарада Чарли Криктин мойнуна ок тийип, ал ооруканада көз жумду. АКШ президенти анын өлүмүнө байланыштуу мамлекеттик желектерди түшүрүүнү тапшырып, күнөөлүүлөрдү табууну убадалады. CNN жазгандай, Кирк Трамптын шайлоодо жеңишке жетишкенде негизги ролду ойноп, жаштар арасында колдоосун арттырган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Непалдагы баш аламандыктарда каза тапкандардын саны 30га жетти. Непалда бир катар ири социалдык тармактарга ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыйгуу салынгандан кийин башталган баш аламандыктар учурунда каза болгондордун саны 30га жетти. 1000ден ашык адам жаракат алгандыгын чет элдик басылмалар билдирди. Саламаттык сактоо жана калкты жайгаштыруу министрлиги нааразычылык акциясына байланыштуу тополоңдо 30 адам каза болуп, 1033 киши жаракат алганын ырастады. Айта кетсек, Непалда өкмөт социалдык тармактарга болгон тыюуну алып салуу чечимин митингден кийинки күнү кабыл алды. Бирок нааразычылык акциялар токтогон жок. Демонстранттар өлкөнүн премьер-министри Шарма Олинин кызматтан кетишин талап кылышты. Шейшембиде алар анын жеке резиденциясын өрттөп, өкмөттүк комплекске бастырып кирип, башкаруучу партия Непал конгрессинин борбордук кеңсесин жана парламент имаратын өрттөшкөн. Непалдын премьер-министри кызматтан кетүү тууралуу арыз берип, өкмөт мүчөлөрү резиденцияларынан тик учактар менен эвакуацияланышты. Шейшембинин кечинде Непалдын куралдуу күчтөрү Катманду жана өлкөнүн башка шаарларындагы тартиптик камсыздоону өз колуна алышты. Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар күч менен чыгарылып баштайт. 10 сентябрда Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандардын укуктук абалын жөнгө салуу мөөнөтү аяктады. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, сентябрь айынын башында Орусияда көзөмөлдөгү адамдардын реестрине Кыргыз Республикасынын 85962 жараны киргизилген. Июнь айында 113.000 киши катталган болчу. Январь айынан бери рейстерден Кыргыз Республикасынын 98670 жараны чыгарылган, анын ичинен 14584 жаран өз макамын Россиядан чыкпай жөнгө салуу үчүн компетенттүү органдарга кайрылган. Ал эми 84086 жаран РФ аймагынан чыгып кеткендигине байланыштуу рейстерден чыгарылган. 11 сентябрдан тартып өзүнүн статусун жөнгө салбаган жана Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар мажбурлап чыгарууга жана андан ары өлкөгө кирүүгө тыюу салууга дуушар болот. Assalamu alaikum туугандар, уктабайдагыларчы алтындарым. Мына мен алдым да болду, биле, жаным да болду. 2 жашар баласы менен оштонду жалап аттан аялдын 7-8 айлык бойдон өркөн аялы катып страдает калды. Тетерден уктап кеткен 1 секундка. Барды түшкөн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим.
биз ошо жол кырсыгына кабылып авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Бүгүндөн тарта Россияда статусун аныктабаган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар да өлкөдөн чыгарылат, алардын кирүүсүнө тыюу салынат. Дипломаттар кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо үчүн Россия тарап менен кызматташууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, сентябрдын башына карата көзөмөлдөгү адамдардын реестрине 85.900 кыргызстандык кирген, жыл башынан бери андан 98.000 жаран чыгарылган. 10-сентябрда мигранттардын Россияда жүрүүсүн мыйзамдаштыруу боюнча өнөктүк аяктады. Орусиянын мектептери мигрант балдардын көбүн кабыл алган жок. Орусия билим берүү көзөмөлү маалымдагандай, быйыл апрелден августка чейин Россияда окууга арыз берген 23 миңден ашуун мигрант балдардын 87% мектепке кабыл алынган жок. Негизги себеп документтердин толук эмес болушу жана орус тили боюнча жаңы киргизилген тесттен өтпөө. Тест апрель айынан тарта милдеттүү болуп, мектепке кирүү үчүн 90% туура жооп талап кылынат. Натыйжада 23 миңден ашык арыздын ичинен болгону 2964 бала ийгиликтүү тапшырган. Мектепке кирүү үчүн чет элдик ата-энелерден кошумча документтерди талап кылынат. Туугандыкты же камкорчулукту тастыктоочу кагаздар, үй бүлөнүн мыйзамдуу жашоо укугу, медициналык маалымат жана нотариалдык котормолор. Ошол эле учурда мамдума чет өлкөлүктөр үчүн мектептерде коммерциялык окуу формасын киргизүүнү жана орус тили тестин акысыз тапшыруу мүмкүнчүлүгүн чектөөнү сунуштоодо. Депутаттар муну 900 000 орун жетишсиздигин чечүү аракети деп түшүндүрүштү.